25 май акыркы Коңгуроодо бүтүрүүчүлөрдүн атайын кымбат баллоналарды жалдашып кортежге чыкса чара көрүлөт. Бул тууралуу түшүндүрүү иштерин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүүдө. Бүгүн унааларды ижарага бергендер менен жолугуп, ар кандай укук бузууларга жол берилбей турганын эскертишти. Акыркы Коңгуроодон кийин тоо жакка эс алганы барышат. Бишкек шаарынын чет жактарына чыгышат. Ошол маалдарда окуучулар баштарын айнектерден чыгарып алып кыйкырышып, ээн башчы кылышы мүмкүн жана айдоочуларда ээн башчы кылып автохулиганство колдошу менен айдашып отурат. Алдын алуу андай нерсе болбош үчүн ушул жакка келип түшүндүрүү иштерин өткөзүп жатабыз. Айдоочулар менен бир сыйра сүйлөштүк. Бүтүрүүчүлөрдү кайсы бир жакка алып барып кел деген сунуштар болууда дейт буйрутма менен иштеген айдоочу Жанбек Мирлан уулу. Бирок ашыкча көйгөй жаралбаш үчүн баш тартып жатканын айтат. Анткени жолдон кайра артка кайтарган учурлар болгон. КАИлер тозуп Алматинка магистралдан кайра тараткан да. 5 машина кетип баратканбыз, биз ошо школьниктер болчу. Биз деле билген эмеспиз аны тозоорун ошондой. Биз деле үйдө чыгарган эмес, кайрылап келгенбиз, таштаганбыз, школго кеткенбиз болду. Акчаларын кайтарып бергенбиз болду ошол. Бул жактагылар быйыл албайт болуш керек ушундай буйрутма неме келип атат, эскертүү келип атат. Милиция кызматкерлери келип атат уже чугулдаган сайын. Буйрутма албагыла, чыкпагыла деп атат, чыкпайт. Түшүндүрүү иштери өспүрүмдөрдүн катышуусундагы жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурбоо максатында жүрүп жатат. Мындай иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп келет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы азыркы учурда бардык орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө, мугалимдерге жана ата-энелерге балдардын коопсуздугунун маанилүүлүгү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүдө. Акыркы Коңгуроо иш-чарасы учурунда да кызматкерлер бардык орто мектептерге бөлүнүшүп, коопсуздукту камсыздашат. В целях безопасности с каждым ребенком был проведен инструктаж. 25 майда акыркы Коңгуроодон кийин бардык балдар үйлөрүнө кетиши керек. Алардын коопсуздугу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 9га чейин үйлөрүндө болушу шарт. Биз бүтүрүүчүлөргө түшүндүрдүк. Ата-энелерге чакырып түшүндүрүп тил каталганбыз. Алардын балдары үчүн өздөрү жоопту болушат. Балдарына машина бербегиле деп ата-энелерден да сурандык. Жол сакчылар ата-энелерден өспүрүмдөргө унааны башкарууга жол бербөөнү суранууда. Эгер кызматкерлер тарабынан аныкталган учурда 15 000 сом айыпка жыгылат. Ошондой эле баланын ата-энеси дагы мыйзам чегинде жоопко тартылат. Жалпы жол кырсыктарын алдын алуу максатында өлкө аймагындагы шаарларга кирип чыгуу жолдорго атайын күзөт посттору коюлуп, унаалар текшерилип турат деп билдирди жол кыймылын көзөмөлдөгөн инспекторлор. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Нурсултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.